Урматтуу кесиптештер, азыр министрлер кабинети Бишкектеги Манас аэропортун жана Ош аэропортун 39 жылга түрктөрдүн анча белгилүү эмес Ида Иншаат деген компаниясы менен меморандум түзүүнүн алдында турат. Мына 39 жылга биз аэропортторубузду сырткы башкарууга берип жатабыз. Муну Акылбек Үсөнбек кечээ ушул жерде айтты. Бул абдан туура эмес. Анткени Дүйнөлүк банк IFC менен келишим түзүп, ошонун алкагында ачык конкурс өткөрүлмөк деген сөз берилген. Германиядан, Голландиядан, Түштүк Кореядан ири компаниялар катышууга аракет кылып жатканда эч кандай конкурсу жок, эч кандай тендери жок. Эки чоң аэропортубузду, стратегиялык объектибизди мына бергенин жатабыз. Бүт меморандум 2061 жылга чейин канчадан акча төлөп турабыз. Ошонун бардыгы жазылган мына каттар турат. Өкмөт аралык комиссия терс корутунду берген. Тышкы иштер министрлиги бул болбойт, улуттук кызыкчылыкка каршы келет деп терс корутунду бергенине карабастан биздин министрлер кабинети бийлик ошол түрктөрдүн Ида Иншаат деген компаниясы менен эч кандай конкурсу жок туруп аэропортторубузду карматканы калдык. Булар 557 миллион инвестиция кылабыз дейт. Мына азыр Манас аэропорту жылына 50 миллион доллардан киреше берип атат бизге. Жылына 5%дан өсүү болот дейт. Буну кандай түшүнсө болот? 207 миллион долларды биз жөн эле проценти үчүн Түрк банкына төлөгөн атабыз. Мына ушул коңгуроону бүгүндөн калбай президентке Камчыбек Ташиевке жеткиришиңизди суранам мен. Өзүм дагы катаркуу кайрылам.